Бейиш нуру. Тагдырды өзгөртсө болобу? Тагдырды өзгөртсө болобу? Бул суроо жообун таба албай кыйнаган суроолордун бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде садака берүү өмүрдү узартат, балени тосот, жакын туугандардын ала-абалын сурап зыярат кылуу рызкыны арттырат, берекеге себеп болот деп айткан. Бул хадисти өз алдынча карай турган болсок, төмөнкүдөй натыйжа келип чыгат. Мисалы, Аллах бир пендесине 60 жылдык өмүр берет. Анан анын ошончо жыл жашаарында эзелки илими менен билет. Ал пенде бир садака берет, анын себебинен 70 жыл жашайт. Ооба, Аллах анын өлөөрүндө, башына бале келээринде алдын ала билүүчү. Бирок анын садака берүүсү балени тосуп калды. Натыйжада өмүрү узарды. Эми ушул жерден Аллах билип жазып койгон тагдыр өзгөрүп кеттиби деген суроо туулат. Бул учурда бизде эки маселе жаралат. Биринчиси, тагдыр Аллахтын илимине караштуу болгондуктан анда азаюу же көбөйүү деген нерсе жок. Демек, ал өзгөрбөйт. Экинчиси, садака өмүрдү узартат, балени тосот деген хадис болсо, тагдырды өзгөртсө болот деген маанеге келип калат. Андай болсо, бул эки маселе бири-бирине карама-каршы болуп калабы деген ой келет. Кандай болуп калат десеңиз, анда тагдыр өзгөрөбү деген суроонун жообун карап көрөлү. Аллахтын эки түрдүү тагдыры бар. Биринчиси лахви махфуз, экинчиси чоң лахви махфуз. Биринчи тагдыр лахви махфуз бул Аллахтын жазып кайра өчүрүп турган дептери. Бул дептерге жазылган ар бир нерсе айрым шарттарга баш ийет. Шарттар орундалбаса, жазылган тагдыр өзгөрбөйт. Маселен, бул биринчи тагдырга пенденин 60 жыл жашаары жазылган. Бирок бул жазуу анын садака берүү шартына байланган. Эгер садака берсе, мынча жашайт. Бербесе, андан аз жашайт. Же болбосо, бул пенде жүрөгүнө операция жасатса, 70 жыл, жасатпаса 60 жыл жашайт деп жазылган. Пенде кайсы шартты аткарса, ошол шарттын натыйжасы орундалып, жанагы жазуу өчүрүлөт. Садака өмүрдү узартуусу, бале кыйынчылыктарды тосуусу сыяктуу окуялар дал ушул биринчи тагдырга кирет. Аллах бул тагдыр дептерине бир колуна келе турган балени жазат. Жана ал баленин келүүсү садакага байланыштуу болот. Эгер киши садака берсе, баленин шарттары аткарылбай калат. Натыйжада жамандыктан аман калат. Рад сүрөсүнүн 39 аятында Аллах мындай деп буйрат. Аллах өкүмдөрдөн каалаганын жок кылат. Каалаган нерсесин бекемдеп коет. Анткени китептин энеси лахви махфуз анын алдында. Аяттагы каалаганын жок кылат дегени ушул биринчи өзгөрүүчү тагдырдан кабар берип жатат. Бул тагдырга эмне жазылып, эмне өзгөрүлбөсүн, биз жогоруда айткан чоң лахви махфуз, башкача айтканда экинчи тагдыр эч качан өзгөрбөйт. Мисалда айтканыбыздай, пенденин садака берери же бербеши, жүрөгүнө операция жасатаары же жасатпашы, туугандарын зыярат кылаары же кылбашы, мунун баары Аллахтын экинчи тагдырында жазылган. Аллах бүт нерсенин болоорунда, болбой калаарында, өзгөрөөрүндө, өзгөрбөй турганында баарын билген үчүн эң акыркы натыйжа катары ушул экинчи тагдырга жазат. Мына ушул тагдырды өзгөртө албайбыз. Ошондуктан хадисте өмүрдү узартса болот, рызкыны кеңейтсе болот деген сыяктуу нерселер биринчи тагдырга киргендиктен бул экинчи тагдырга карама-каршы келбейт. О, менин бир тууганым, тагдыр темасы чынында татаал бир тема. Ошол эле кезде биз өзүбүзгө жараша билип алышыбыз керек болгон зарыл тема. Себеби бул ыйман маселелерине кирет. Ошондуктан кийинки чыгарылыштарда бул темага дагы кайрылабыз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.